Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Мурас телестудиясы назарыңыздарда. Окуу жайда болуп жаткан акыркы жаңылыктар туурасында мени Кулпунай Мамасалиева тааныштырам. Алгач бул чыгарылыштын кыскача түрмөгүнө күбө болуңуздар. Ош шаарында жаштардын достук мелдеши өтүүдө. Жаш акындар жана студенттер поэзия кечесинде. ОГП'де мамлекеттик тил майрамына арналган 1 айлык декада старт алды. Эл дөөлөт эне тил, аны сактоо ар бир кыргыздын колунда. Билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы ОГП'де белгиленди. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгын турлай ОГП'де 1 айлык декада старт алды. Бул самалыктын алкагында Дене сак жаштар өлкө келечеги аттуу спорттук иш-чара окуу жайдын Дене тарбия факультети жана жаштар комитети тарабынан уюштурулду. Бул тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Аталган иш-чарага ОГП'нин факультеттеринен тандалып алынып, өзгөчө даярдык менен келген 150ге жакын студенттердин деми окуу жайда жогорку деңгээлде спорттук иш-чаранын өтүшүнө себеп болду. Катышуучулар жобого ылайык улуттук спорттун 5 түрү болгон таяк тартыш, кор күрөш, тогуз коргол, кол күрөш жана аркан тартыш оюндары боюнча таймаш куруп, спорттогу өз чеберчиликтерин көрсөтө алышты. Таймашка оюнчулар жогорку маанайда катышышып, ар бир оюн өзүнчө кызыктарга толду. Атай кетсек, кыздар жана балдар ортосундагы өткөн таяк тартыш оюнунда жеңүүчүн аныктоо көрөрмандардын бүйүрүн кызытты. Өзгөчө колдоо шаң менен уланган таймашта билеги күчтүүлөр биринчиликте багынтып жатышты. Иш-чара бир убакта 4 оюн өтүшү менен уланып, ар бир оюнду көзөмөлдөп, жыйынтыгын чыгаруу үчүн калыстык милдетти аткарган Дене тарбия факультетинин окутуучу агайлардын жетекчилигинде болду. Биздин максат ушул кыргыз элинин улуттук оюндарын көтөрүү, аларды кийинки муундарга өткөрүп берүү. Давай, шеф. Тартпай, Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын жана атайын орто кесиптик окуу жайлардын жаштар комитеттеринин ортосунда болуп жаткан спорттун футбол, волейбол, стол теннис түрлөрү боюнча мелдеши ОГП'де болуп өттү. Бул мелдешке Ош шаарынын жаштар иштери боюнча комитеттин төрагасы Изат Беркмаматов баштаган Ош шаарындагы окуу жайлардын жаштары катышышты. Бул тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Аталган спорттук иш-чара окуу жайлардын ортосундагы биримдикти бекемдөө менен ынтымак достукту чыңдоо максатында Ош шаардык мэриясынын жаштар комитетинин демилгеси менен окуу жылы башталгандан тарта ишке ашып келе жатат. Аталган мелдеш эстафета катары алгач Ош технологиялык университетинде, андан соң Кыргыз Өзбек университетинде болуп өткөн. Ага институттун студенттери барып катышып, байгелүү орундарга ээ болушту. Бул жолку оюн ОГП'де жалпы жаштардын башын бириктирип, жагымдуу маанайда коштолуп, жогорку деңгээлде улантылып жатат. Ар бир окуу жайдан түзүлгөн атайын командалар өзгөчө даярдык менен келип, атааңдаштарга салдырбайбыз деген күчтүү дем жана ортодогу достукту сактоо менен жигердүү катышышты. Мурас инновация коллежинен келдик. Биз бул жерге волейбол боюнча биздин оюнга даярданганыбыз аябай жакшы. Эң мыктысы өтсүн дейбиз. Бул самалык учурдагы жаштардын спортко кызыктар экенин далилдеп, дагы да болсо алардан келечектин жаркын жашоосун күтүүгө боло турганын айгинелешти. Иш-чараны уюштуруп жана аны көзөмөлгө алып, жалпы даярдыкты колго алган ОГП'нин жаштар комитетинин төрагасы мелдештин жүрүшү боюнча төмөнкүлөргө токтолду. Ош шаарына жалпы окуу жайлар, орто билимдик кесип берүү багытындагы окуу жайлардын баардыгын башын бириктирүү максатында, ынтымактуулукту чыңдоо максатында спорттун 3 түрү боюнча оюн өтүп келе жатат. Буга чейин 2 окуу жайда өттү. Бүгүн биздин окуу жайыбызда 3-чү ирет болуп жатышы. Аябай кандай сонун самалык болуп жатат. Бизде буга чейинки иш-чараларда биздин окуу жайыбыз ийгиликтүү орундарга жетишти. Бүгүн Кудай буйрса дагы футбол түрү, волейбол түрү, стол теннис түрү боюнча биздин командаларыбыздын даярдыгы дагы абдан сонун.
23 сентябрь Ош гуманитардык педагогикалык институтунда мамлекеттик тил күнүнө арналган эл дөөлөтү тил аттуу чоң майрамдык салтанат болуп өттү. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда. Иш-чара мамлекеттик тил күнүнө карата окуу жайда жарыяланган атайын 1 айлыктын алкагында Кыргыз-Россия факультетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасы тарабынан уюштурулду. Майрамдык кече салтанаттуу түрдө окуу жайдын чоң актылар залында улантылып, анда эне тилди даңазалаган, мекенчиликке, тилибизди сактоого үндөгөн чыгармалардан көркөм окулуп, обондуу ырлардан аткарылып, тилибиздин кылымына мергеле жаткан касиеттүүлүгүн дагы бир ирет далилдешти. Ürüsüңа түкіріп жатсаң дағы, қырғызмын деп қалпақты бұлғалайсың, қанға сіңген тіліңді сатсаң дағы. Мындан тышкары таланттуу студенттер тарабынан тилибизди даңазалоого багытталган автордук чыгармаларда элдин назарына тартууланды. Эскерте кетсек, аталган иш-чаранын алкагында атайын ар бир факультеттерде, бөлүмдөрдө жалпы 1 айлыктын жыйынтыгы чыгарылып, мыкты катышуучулар үчүн атайын окуу жай тарабынан сыйлыктар берилмекчи. Учурдун көрүнүктүү таланттары поэзия аламында өз ордун таап келе жаткан жаш акындар студенттер менен жолугушту. Бул жолугушуу көрүүчүлөрдү ырлар менен суугарып, ал эми акындарды кайрадан ыр дүйнөгө кайтарды. Кененирээк кийинки материалда. Иш-чара институттун чоң актылар залында болуп, кечеге белгилүү акындар ОГУПнин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү Мезгилгелер китебинин автору Ибрагим Айып уулу, Жанап Акемдин алмасы китебинин автору Мелис Маматжанов болуп, жаштар менен биргеликте кызыктуу поэзия кечесин тартуулашты. Жолугушуунун жүрүшүндө алгач акындардын өмүр таржыма окулуп, алар жөнүндө маалымат берилди. Жолун Маматов фонду уюштурган республикалык фестивалда 1-орунду ээси, Нурборбор чыгармачылык академиясынын мүчөсү, Санжира радиосунун тандоосу боюнча жылдын мыкты акыны 2014 номинациясынын ээси, Ош гуманитардык педагогикалык институтунун кыргыз тили жана адабияты адистигинин ийгиликтүү бүтүрүүчүсү, Жаратман чыгармачылык борборунун мүчөсү жана учурда Ош мамлекеттик университетинин Нур гезитинин башкы редактору, Апакемдин алмасы китебинин автору Мелис Маматжанов. Андан соң авторлор өз калемдеринен жаралган ырларын окушуп, жан дүйнөсүнөн жаралган түрдүү жанрдагы чыгармаларын жаштар менен бөлүшүштү. Тагдырдын мөрчөмү менен сыналган ырлар бирде балалыктын учкун элесине жетелесе, бирде көдөнгө сыйбай толуп ташкан сүйүүгө балкытты, бирде патриоттук сезимди ойготуп, мекенге арналган ырларын айтышып, залдагы көрүүчүлөрдү толкундатты. Бул арада ырчы обончу жана маданияттын мыкты кызматкери Элеман Жалаловдун аткаруусунда жагымдуу чыгармалар аткарылды. Ошондой эле ОГУПнин студенттери акындардын ырларынан көркөм айтышып, алардын сүймөнчүктүү күйөрмандар экенин далилдей кетишти. Мындан сырткары жолугушуу суроо жооп форматында уланды. Көп акындар бир ыр жазышка бир шык менен же бир тема менен негиз башталат да. Ыйлакты болгон шоколад, акындардын кылган махаббат дегендей, сиздер кайсы тема менен, кандай сезимдер менен ыр жазыш башталган? Мисалы, көбүнчө акындар ошол 12 жаштан 14 жаштан баштап ыр жазып баштайт, негизи көпчүлүгү. Демек, биринчи жазган ырлары мугалим жөнүндө, ата-эне жөнүндө, мекен жөнүндө болуп көпчүлүгү бар негизи. Биринчи суроо, мен 8 жашыма баштап жазып берем. 8 жашыма, 6 жашыма мектепке барсам, 3-класстан тартып ыр жазып келем, бирок ал ыр чынында эсте калыптыр. Ошол ырды эсте калгандай эле биринчи жолугушууда эсте калыптыр. Иш-чаранын жыйынтыгында жаш акындар катышкан студенттерге өз кеңештерин берүү менен акын болууга кызыктар студенттер менен жакындан иштешип, кыргыз поэзиясына бирге салым кошууга чакырып өтүштү жана конокторго уюштуруу тобу тарабынан ыраазычылык билдирилип, окуу жайдын атайын белектерин тапшырышты. Бүгүн бир өзгөчө толкундалуу менен келдик. Анткени ушул окуу жайда окуп бүткөнүбүз үчүн бул окуу жай биз үчүн дайым бир ыйык, бийик бойдон калып кете берет. Дайым биздин эсибизде. Ушул окуу жайда ушул биз биринчи ырларды жазып, ушул сахнада окуп, ушул жерде кеткенбиз. Поэзия өркүндөп өссүн, улуу ырларды угалы, тирүү ырлар жазылсын Кыргызстанда. Бүгүн Ош гуманитардык педагогикалык институтунун студенттери аябай баягы сонун олтуруп беришти да. Ар бир ырды кунт коюу менен угуп, аябай жакты. Бүгүн кече жакшы болду. Ушундай кечелерди бат-бат
уюштуруп туруу менен ачыла элек таланттын ачканга дагы чоң өбөлгө түзөт да. Култнай Мамасалиева, Борон Чергешев, Мурас телестудиясы. Өлкөбүздөгү билим берүү мекемелеринде өзгөчө шаң мугалимдердин кучагы гүлгө толуп, майрамдык иш-чаралар уюштурулууда. Бул даярдык мугалимдердин кесиптик майрамына арналат. Дал ушундай өңүттөгү майрамдык иш-чара Ош гуманитардык педагогикалык институтунда да белгиленди. Жалпы институттун мугалимдер жамааты бүгүн окуу жайдын чоң залына чогулуп, окуу жай жетекчилиги тарабынан уюштурулган майрамдык иш-чарага күбө болушту. Аталган кечени ОГУПнын ректору Бекмырза Зулуев ачып, жалпы жамаатты куттуктоо менен институттун ишмердигин жылдырууга өзгөчө салым кошкон жана билим берүү жаатында алгылыктуу иш алып барып жаткан кызматкерлерге майрамдык сыйлыктарды тапшырды. Дайыма көздөрүңүздөр жанып, дайыма сиздерди көргөндө, келечектин үмүтүн көргөндөй болуп биздин жаштарыбыз, биз сүйгөн студенттерибиз кубанып жүрө берсин. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Дайыма ушул окуу жайдын өсүп өнүгүшүнө, студенттерибиздин келечекте бир мыкты инсан болуп чыгышына өбөлгө болуп, дайыма жаркылдап жүрүшүңүздөргө мен тилектешмин. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Кече концерттик программа менен коштолуп, таланттуу студенттер жана окутуучулар тарабынан ардактуу кесип ээлерине майрамдык маанай тартууланды. Култнай Мамасалиева, Борон Чергешев, Мурас телестудиясы. Сиздер окуу жайда болуп өткөн акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында ОГУП Чекиткейчи сайтынан кабардар болуп туруңуздар. Мен көрсөтүүнү Мурас телестудиясынын башка берүүлөрүнө узатам. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Мурас телестудиясы биле жүрөлү рубрикасы. Быйыл 2019 жыл 23 сентябрда мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгына топ-туура 30 жыл болот. Мына ошонун алкагында окуу жайыбыздын мугалимдери жана студенттеринин сурамжылоо жүргүзүү алдында турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мына достор, биз азыр окуу жайыбыздын башкы корпусунда турабыз. Эң алгач мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгына быйыл канча жыл болду? Дал ушул суроого биз факультеттерди кыдырып, студенттерден жана мугалимдерден жооп алып көрмөкчүбүз. Бuyursa быйыл 35 жыл болуп 30 жылдык юбилей белгиленет. 1989 жыл 23 сентябрда кабыл алынган. 10 жыл болду ошо. 30 жыл. 30 жылды. Дижбей. 23 сентябрда 30 жыл болду. 28 жыл. 30 жыл болду. 30. А, Б, В. Г, Д, Е, Ё, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т. Кечиресиз, бул жерде английский ишти. Н, П, Р, С, Т, П, Р, С, Т, С, Т, Р. Адаштырдым. А, Б, В, Д, Е, Ё, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, О, Н,
Тил кимдин билесиңби? Тил кимдин билесиңби? Кыргыз Кимдин? Ырдап берчи. Ахмангүлүү Асказолор таалар эли биздин жаны менен барабар. Сансызга тосун мекен деп сактап келдим биздин ата бабалар. Алгалай бер Асказо, алгалай бер Асказо азаттыктын жолунда. Ал эми тил кимдин билесиңби? Тил кимдин? Тил жаралып. Тил жаралып. Жок. Макул. Тартынбайды. Билемем, олар кошулуп ырдап керем да берки. Тил жаралып көкө теңир таңын көркөм айтасың. Тил жаралып көкө теңир таңынан адамзаттын дөөлөтүнө буйруган адам деген түп сөзүнөн элимдин кыргыз тили аялымга чамырган. Тил жаралып көкө теңир таңынан адамзаттын дөөлөтүнө буйруган адам деген түп сөзүнөн элимдин кыргыз тили аялымга чамыр. Азаматсың. Между прочим деген сөз көп колдонобуз. Ушул сөздүн кыргызчасы кандай? Мен колдонбой айтканмын. Вообще деген сөзүнчү? Эч качан. Очередь деген сөздү? Кезек. Вообще мындай. Жок сыяктуу эле болсун. Вообще. Бүткем. Велосипед мындай шайтан араба деп коет эле. Между прочим деген сөздүн кыргызчасы кандай? Жон гана. Вообще деген сөздүн? Вообще деген болбойт деген да? Болбойт деген. Велосипед. Велосипед деген сөздүн кыргызчасы? Велосипед. Билбейм. Вообще деген сөздүн кыргызчасы? Кыргыз тили мамлекеттик тил болуп качан кабыл алынган? Качан 1900. Канча эсимен чыгып калыптыр. Тил кимдин билесиз? Кыргыз тил ким жөнүндө бир макал айтып берчи. Макалдар мисалы. Мисалы тил кылычтан өткөр деген сөз. Макал деле билбейм. Макал деле билбейм. Между прочим деген сөздүн кыргызчасы кандай? Между прочим. Аны деле билбейм. Вообще деген сөздүн кыргызчасы? Вообще деле билбейм. Велосипед деген сөздүн кыргызчасын билесиңби? Мындай. Ну, деле велосипед деп коюшат. Да шайтан араба. Менин тилим эзелтеден улуу тил, улуулугун, сулуулугун тыңдап бил. Улуу тилди бурмалабай урматтап, ушул тилде эркин сүйлөп ырдап жүр. Мына достор, сурамжылоонун жыйынтыгында жогоруда берилген суроолорго көпчүлүгү туура эмес, ал эми айрымдары туура жооп берди. Кыргыз тили бул кыргыз элинин байлыгы, андыктан аны күнөлүк турмушта колдонуп, баркына жете жүрөлү. Сиздер менен мен Купнай Мамасалиева болдум. Саламатта калыңыздар. Сиздердин көзүңөр эң мээримдүү көздөр. Эч кандай жаман мүдөө жоктой. Биз сиздерди биринчи жолу көргөндө ыйлайбыз. А бирок сиздер менен коштошуп жатканда дагы ыйлайбыз. Туура, сиздер өз балдарыңыздарды жакшы көрөсүздөр. А башка бирөөнүн баласын андан да кем калтырбай, мээрим төгүү менен тарбиялайсыздар. Сиздер үчүн башка бирөөнүн баласы деген түшүнүк жок. Кээде сиздер бизге тыюу салган нерсени жасайсыздар. А бирок биздин сиздерге болгон сыйыбыз жоголбойт. Тескерисинче, сиздер биз үчүн эң сыйлуу адамсыздар. Ооба, кээде тапшырма аткарбай, а кээде окуу куралсыз сабакка кирип келебиз. Биз сиздердин сабагыңыздарда уктап калган учурлар да болот. Бул үчүн бизди кечирип коюңуздарчы. Көп учурда өзүңөрдүн жакын адамыңар үчүн убакыт бөлө албай каласыздар. Себеби көпчүлүк убактыңыздар окуу жайда өтүп жатканы маалым да. Качан биз билимге суусап турган убакта, сиздер бизди билим менен сугарасыздар.
биз да ушул сыяктууну өзүбүздөн кийинкилерге жасагыбыз келет. Биз үлгүлүү окуп, мыкты студент болгондо биз менен сыймыктанасыздар. Ал эми биз мыкты боло албасак да, бизди ар дайым колдоп турасыздар. Кээде сиздер биздин апабызды эстетесиздер. А кээде атабызды. Ар дайым пейилиңер кенет. Окуучу, студент үчүн болгон энергия, убактыңыздарды жумшайсыздар. А балким биз мунун кадырына көп учурда жете бербейбиз. Сиздердин анчалык көп эмес айлык майынаңар бар. А бирок биз сиздердин стилдүү кийинип жүргөнүңүздөргө таңданууну токтотпойбуз. Билебиз, сиздер биздин ызы-чуудан жадайсыздар, бирок биз жокто бизди сагынасыздар. Кээде биз көп катачылыктарды кетиребиз. Ал учурда ар дайым багытыбызды жалаң жакшы жакка бурууга жол көрсөтүп турасыздар. Бүгүнкү күн, бул убакыт баары өтүп кетет. А бирок сиздер биздин эсибизде ар дайым каласыздар. Көйдөнүбүздөгү көптөгөн мындан да жакшы сөздөрдү арнагыбыз бар. Бирок керектүү учурда айтыла турган сөздү толкундоодон унутуп калат эмеспизби? Урматтуу биздин ардактуу мугалимдер, майрамыңыздар куттуу болсун. Сиздердин жаркын маанайда жылмайып жүрүшүңүздөрдү чын жүрөгүбүздөн каалайбыз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.